Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa ba'da. Assalamu alaikum hurmatly okuçular. Bugün Fiqhul Akbar kitabından sabagыбызды ulanmakçыбыз. Ötkönde Abu Hanifa rahmatullah aleyhinin ömür bayanын kıskaça ayttık. Anın takvalığın, ibadat köylügün, kaysı жерде törölgöndүgün, anın ustazdары тууралуу, алымдарыбыз, мыкты алымдарыбыз ал тууралуу айткан сана мактоолору тууралуу айтып өттүк. Бүгүнкү сабагыбыз ошол эле теманы улантмакчыбыз. Кудайым буйрса дагы кыска мөөнөттүн ичинде Абу Ханифа рахматуллахи алейхиге айтылган сын пикирлерге жооп айта кетүүнү бүгүн максат кылып атабыз. Мына ошол сын пикирлердин эң эле биринчиси имам Насаи рахматуллахи алейхи өзүнүн китебинде Абу Ханифа рахматуллахи алейхини заифтердин, башкача айтканда алсыз алымдардын катарында эскерип кеткендиги бар. Ал өзүнүн китебинде Абу Ханифа рахматуллахи алейхи тууралуу мынтип айткан: Нуъман бин Сабит Абу Ханифа лайса бил кави фил хадис. Сабиттин уулу Нуъман Абу Ханифа хадис илиминде күчтүү эмес, ишеничтүү, дасыккан, мыкты алымдардан эмес деп айткан. Имам Насаи рахматуллахи алейхинин бул сын пикирине биздин алымдарыбыз төмөнкүчө жооп беришет. Эң биринчиден алымдар жарх жана таадил кылуу үчүн, башкача айтканда хадисти риваят кылуучуну алсызга же күчтүүгө чыгаруу үчүн бир канча эрежелерди коюшкан. Андыктан риваят кылуучуну жарх жана таадил кылуу үчүн, башкача айтканда аны сындап, аны алсызга чыгаруу үчүн же болбосо аны мактап, аны ишеничтүү адамга чыгаруу үчүн бир канча эреже коюлган болсо, ал эрежелерди сактоо ар бир адамдын мойнуна, ар бир алымдын мойнуна зарыл, милдет бол. Ошол эрежелерден чыга турган болсок, эгер эрежелерди сактай албаса, эч бир мухаддис, эч бир хадис илиминин алымынын адилеттүүлүгү такталбай калат. Себеби эң улуу мухаддис алымдарга дагы сын пикирлер айтылган. Мисалга айта кете турган болсок, Яхья бин Маин рахматуллахи алейхи, бул киши хижри жыл санагы менен 158-жылы төрөлүп, 233-жылы дүйнө салган. Биздин милади жыл санакты алып карай турган болсок, 775-жылы төрөлүп, 848-жылы өлгөн. Бул киши имам Шафейге сын пикир айткан. Улуу мухаддис алым имам Шафейге сын пикир айткан. Экинчиси имам Каробиси рахматуллахи алейхи. Бул киши дагы туулган жылы белгисиз, бирок кайтыш болгон жылы 248-жылы болгон. Бул киши имам Ахмад рахматуллахи алейхиге сын пикир айткан. Үчүнчүсү имам Мухаммад бин Яхья аз-Зухали рахматуллахи алейхи. 172-жылы төрөлүп, 258-жылы өткөн алымдардан. Бул киши имам Бухариге сын пикир айткан. İmam Ahmad rahmatullahi aleyhi, İmam Avzai rahmatullahi aleyhi'ye sın pikir aytkan. Eğer bu sözlerden barın eski alasak, anda atalganlardan, jokorda atalgan alımlardan biri de sika, başkaça aytka işeniştүү, dasıkkan alım bolboy kalat. Kala verse İmam Nasai'ni özünü dağın alımlar Şia degen, özünü dağın Şia degen sın pikir aytkan. Mına oşonduktan alımlar koygon erecelerdi saktoo ar bir alımnın moynuna mildet. Mına oşol ereceler menen ar bir adamga, ar bir alımga biz çeçim çıgarışыбыз керек. Эми сөздү uzatpay, урматтуу окуучулар, oşol erecelerdi bayandoogo kirişeli. Birinci ereje, kayсыл kişinin, kayсыл alımnın imamdığı, adilettүүлүгү mutavatir darajasına жеткен болсо, башкача айтканда муундан муунга өтө көптөгөн кишилер анын улуу алым экендигин, мучтахид экендигин, адилеттүү экендигин айтып кеткен болсо, анын акында бир-эки кишинин айткан сын пикири эске алынбайт. İmam Abu Hanifa'nın rahmatullahi aleyhinin imamdığı jana adilеттүүлүгү mutavatir darajага жеткен. Бұл жөнүндө жогоруда biz алымдардын сөздөрүн эмне кылдык? Айтканбыз. Андыктан кээ бир адамдардын ал тууралуу айткан сын пикирлерин бул жерде не кылынбайт? Эске алынбайт дейт. Бирок бул айткан жообубузга кээ бир биздин доордун кээ бирки чала сабаттары төмөнкүчө наразычылык билдиришет. Алар мындай деген эрежени айтышат бизге. Muhaddis алымдардын төмөнкүчө белгилүү эрежелери бар. Al-jarhu muqaddamun ala ta'dil деген. Алсызга чыгаруу
күчтүү жана ишеничтүүгө чыгарууга караганда алдын турат. Андыктан Абу Ханифа рахматулла алейхиге жарх айтылган, Абу Ханифа сындалган. Андыктан Абу Ханифа немес алсыз адамдардан болуш керек. Буну адилеттүүлүккө чыгаргандар да бар, алсыз дегендер дагы бар. Алсыздардын сөзү алдын болуш керек, алсыз дегендердин. Ошон үчүн Абу Ханифа алсыз болуп калыш керек деген бир сын пикирлери бар. Урматтуу окуучулар, бул наразычылык жарх жана таадил илиминин усулунан кабарсыздыктын жана билбегендиктин үстүнө курулган бир маселе. Жарх жана таадил илимин жокоруда айттык. Бир адамды сындап алсыз мухаддиске чыгарыш, же болбосо бир адамды сыпаттап, жакшы сыпаттап, мактап, аны ишеничтүү дасыккан алымга чыгаруу деген бир атайын бир эреже коюлган. Мына бул нерсе азыр бул айткан сын пикир, айткан эрежелери ошол илимди терең түшүнбөгөндүктөн, ошол илимде болгон маалыматтары тайкы болгондуктан келип чыгып жатат. Себеби хадис алымдарынын алсызга чыгаруу, күчтүү ишенимдүүгө чыгарууга караганда алдын турат деген эрежелери жалпы эмес, тескерисинче ал шартка байланыштуу, шартка чектелген, анын шарты бар. Анын шарты бар, ал төмөнкүчө. Эгерде, жакшы эсиңиздерге алыңыздар, эгерде бир риваят кылуучу тууралуу сын пикирда, жакшы сын пикирде айтылган болсо, аны жакшы сыпатталган болсо дагы, карама каршылык болгон болсо, ушундай сын пикирде жана жакшы сыпатта айтылып, карама каршылык болгон болсо, алымдар эки пикирдин бирин басымдуу кылуу үчүн, эки пикирдин бири туура деп айтуу үчүн эки шарт коюшкан. Мына ошол эки шартка жараша биз бул маселеде өкүм чыгарышыбыз керек. Ал шарты, биринчи шарты, Хатиб ал-Багдади өзүнүн Ал-Кифая фи усулил хадиси ва ривая аттуу эмгегинде минтип айтат. Мындай маселеге учураганда жалх кылгандардын саны көппү, же таадил кылгандардын саны көппү? Башкача айтканда, сындагандардын саны көппү, же сыпаттап мактагандардын саны көппү экендигин карайбыз дейт. Кайсыл тарабы көп болсо, ошол жакты тандайбыз. Шафи мазхабты кармангандардан Аллама Тажуддин Субки рахматулла алейхи дагы мына ушул пикирди не кылган? Ушул пикирде болгон. Эгерде бул эрежени алып карайсак, ала турган болсок, Абу Ханифа рахматулла алейхини күчтүү жана ишеничтүү экендигине эч кандай шек калбайт. Себеби жокоруда айтканыбыздай, Абу Ханифа рахматулла алейхини сындагандардын саны саналуу, ал эми Абу Ханифа рахматулла алейхини мактагандардын саны өтө көп. Сындагандар ким? Имам Насаи, Имам Бухари, Имам Дарул Кутни, Ибни Ади гана не кылган, сын пикир айткан. Ал эми мактагандардын саныны биз бир бөлүгүнү биз жокоруда бул тууралуу айтып кеттик. Өтө көп деген киши Абу Ханифа тууралуу жакшы ойлорду айтышкан. Шуба бин Хаджаж не дейт бул тууралуу? Бул алым эң биринчилерден болуп, ушул шарх жанагы эң биринчилерден болуп, жарх жана таадил илимине эреже менен сүйлөгөн киши ушул болгон. Жарх жана таадил, сындоо же болсо актоо дейли, эрежесин эң биринчилерден болуп, ушул эреже менен сүйлөгөн киши Шуба бин ал-Хаджаж рахматулла алейхи болгон. Мына ушул кишини хадис илиминде Амирул Муъминин, имандуулардын амири деген лакап менен аталып калган хадис илиминде. Бул киши Абу Ханифа тууралуу жөнүндө минтип айткан. Кана валлахи сикатан. Кебирини Абу Ханифанын мактагандарын жокоруда айттык. Эми андан тышкары мактагандар кимдер? Хадис илиминин эң мыктысы, имамы болгон киши эмне деп жатат? Кана валлахи сихатан. Аллага ант, Абу Ханифа ишеничтүү болгон, ал мыкты алым болгон деген сөздү айтып жатат. Хоп, экинчи, жарх жана таадил илиминин дагы жооп. Абу Ханифаны мактап, аны даңазалагандардын санынын көптүгүнү экинчи мисал катарында экинчи мактаган алым ким? Жарх жана таадил илиминин экинчи улуу имамы Яхья бин Саид ал-Каттан рахматулла алейхи. Бул кишинин сөзүнү Аллама Сандуси өзүнүн Китабул Таалим деген эмгегинде мынтип айтканына келтирген, сылка кылып берген. İnnehu la'alamu hadhihi al-ummati bima jaa anillahi ve rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Albatta Abu Hanifa bu ümmetin Allah jana anın elçiden kelgen şariattın en bilimdüsü.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген шариаттын эң билимдүүлөрүнүн бири бул Абу Ханифа деген. Бул киши дагы байкаганыңыздардай хадис илиминин улуу аламдарынын бири. Бул сын пикир эмес, Абу Ханифаны мактап жаткан, анын улуу алым экендигин айтып жатат. Үчүнчү, жарх жана таадил илиминин үчүнчү алымы Яхья бин Маин рахматуллаху алейхи. Бул алым дагы Абу Ханифа рахматуллаху алейхи мынтип айткан: "Кана сикатан хафизан ла юхаддису илля бима яхфаз, ма сами'ту ахадан яжраху." Абу Ханифа ишеничтүү хафиз болчу. Хафиз деп хадис илими менен алектенип, көптөгөн риваяттарды жана риваяттардын риваят кылуучуларды мыкты билген алымды хафиз деп коюшат. Хафиз болгон дейт. Жаттаган нерсесин гана риваят кылчу дейт. Бир дагы алымдын бул тууралуу Абу Ханифа сын пикир айтканын уккан эмесмин дейт. Карасаңыз, Яхья бин Маин шундай улуу алым Абу Ханифа тууралуу эмне деп жатат. Бир жолу ушул кишиден, ушул алымдан, Яхья бин Маин рахматуллаху алейхиден Абу Ханифа рахматуллаху алейхи ишеничтүүбү деп суралган кезде ал мынтип жооп берген экен: "Ооба, ишеничтүү, ал жалган айтуудан алыс" деген экен. Карасаңыз саналарды. Төртүнчү, жарх жана таадил илиминин төртүнчү имамы Али бин Ал-Мадини деген алым болгон. Аллах аны рахмат кылсын. Бул алым Имам Бухаринин устазы болгон. Абу Ханифа жөнүндө мынтип айткан сөзү бар: Абу Ханифата рахимахуллаху таала рава анху ас-Саурию ва Ибнул Мубарак ва Вакиун ва Абад бин Ал-Авам ва Джафар бин Аун ва хуа сикатун ла ба'са бих. Абу Ханифадан Саури рахматуллаху алейхи, Ибн Мубарак рахматуллаху алейхи, Ваки рахматуллаху алейхи, Убада бин Ал-Авам рахматуллаху алейхи, жана Джафар бин Аун рахматуллаху алейхи риваят кылган. Hadis rivayet kılgan. Al işeniştü çınçıl jana hadisin dalil keltirse bolot dep aytkan. La ba'sa bihi degenin manisi anın hadisini dalil katarında keltirse bolot degen manini tuyuntat. Şunday jеңилирээк түшүнүгү la ba'sa bihini şunday dep түшүнсөк туура болот. Mundan tышкары дагы Абу Ханифа рахматуллаху алейхини сыпаттап даңызалагандар, мисал кимдер дейтилган болсок, Абдулла бин Мубарак, Суфьян Саури, Суфьян бин Уяйна, Исраил бин Юнус, Яхья бин Адам, Ваки бин Ал-Джаррах, Имам Шафии сыяктуу улуу мухаддис алымдар дагы Абу Ханифанын ишеничтүү экендигин не кылынган риваят кылышкан. Бул жерде тарых китеби болгондуктан алардын бардыгын сөзүнө жеткирүүгө мүмкүнчүлүк жок. Эми кыскача айтып кетип жатабыз. Мунчалык улуу алымдардын каршысында, урматтуу окуучулар, 1-2-3 кишинин сөзүнө кантип эле кабыл болсун деген бир сөз чыгат. Экинчи шарт, жанагы жарх таадилимин шарты. Усман бин Ал-Муфти Салахуддин рахматуллаху алейхи. Бул киши хижри жыл санагы менен 577 жылы төрөлүп, 643 жылы дүйнө салган. Биздин жыл санак менен 1181 жылы туулуп, төрөлүп, 1245 жылы өлгөн. Бул киши өзү элге тааныманы, өзүнүн аты Усман бин Ал-Муфти Салахуддин да, элге бул Ибн Салах деп таанылып калган. Бул алым өзүнүн Мукаддима Ибн Салах аттуу эмгегинде мынтип айткан жери бар. Жарх жана таадил илиминин эрежелеринде. Эгерде жарх кылуучу эмне себептен, мындайча айтканда сындаган адам эмне себептен сындаганын айтпаса, ачык айтпаса, анда жанагы сыпаттагандардын, мактагандардын сөзү сындагандардын сөздөрүнөн жокору турат деген. Бул учурда таадилдин себеби ачыкпы, мындайча айтканда эмне үчүн ишеничтүү экендигини айтканбы, айткан эмеспи, айырмасы жок. Таадил жанагы ишеничтүүгө чыгаруу не болот? Сындагандан жокору турат дейт. Эгерде мына ушул эрежени негизинде карасак, Абу Ханифа рахматуллаху алейхини жан кылгандардын бардыгы эмне үчүн Абу Ханифаны айыпташкандары не кылган эмес, китептеринде айтышкан эмес. Абу Ханифа алсыз деп койгон, болду. Эмне себептен алсыз? Ал кайсыл жагынан алсыз? Такыба эмес беле? Адилеттүү эмес беле? Же эс тутуму начар беле?
ушундай нерселердин эч бирин айтышкан эмес. Ал эми аны таадил кылуучулардын бардыгы ал такыба, ал хафиз деп сыпатта не кылган себептерин айтышкан. Özgöçe ушул жерде эрежеге өзгөчө таадил кылууда жарх кылуучунун кылууларынын себеби айтылган болсо, таадил жархтан сөзсүз түрдө жокору турат. Мындайча айтканда актоо каралоодон не болот? Жокору турат. Абу Ханифа рахматуллахи алейхини таадил кылууда бул түр эреже колдонулган. Мисалга айта кетсек, Хафиз ибн Абдилбар рахматуллахи алейхи, Абдилбар, Абдилбар деген ат менен белгилүү болгон Юсуф бин Абдилла рахматуллахи алейхи деген алым болгон. Биз аны Ибн Абдилбар деп тааныйбыз. Бирок өзүнүн аты не? Юсуф бин Абдилла болгон. Бул киши хижри жыл санагы менен 368-жылы төрөлүп, 463-жылы кайтыш болгон. Милади жыл санагы менен 978-жылы төрөлүп, 1071-жылы өлгөн. Өзүнүн Ал-Иттиқау фил фазаили саласати ала аимматил фуқаха деген китеби болгон. Мына ушул китепте эмгегинде Абу Ханифа рахматуллахи алейхини таадил кылып жатып, кээ бир алымдардын Абу Ханифага сын пикир айткандарын айта кеткен. Абу Ханифаны ишеништүү адамга чыгаруу менен бирге сын пикир айткандыгын айтып кеткен. Андыктан неде мындай сын пикир айтып мындай деген: "Аксару маабу алейхи ал-игрaqu фир-рa'yi вал-qiyasi ва лайса залика би-айбин." Абу Ханифаны эң көп сын, эң көп айыптап сындагандарынын себеби кыяс илими менен көп алектенгендиги болгон. Ал айып болуп эсептелбейт. Ал айып болуп эсептелбейт деп Ибн Абдилбар айтып кеткен. Демек, бул эреже боюнча дагы Абу Ханифанын ишеништүү чынчыл экендиги не болуп калат? Айдан ачык болуп калат. Бул эрежени ала турган болсок дагы. Абу Ханифага рахматуллахи алейхи карата айтылган экинчи наразычылык төмөнкүчө. İmam Zahabi rahmatullahi aleyhi özünün Mizanul İ'tidal fi Asma'ir Rical attığı emgeginde Abu Hanifa'nın mintibi eskergen. Nu'man bin Thabit al-Kufi İmamu Ahli Ra'yi Da'afahun Nasaiyu ve İbnu Adin ve Darul Qutni ve Akharun degen. Sabit'in oğlu Nu'man Kufalık Sabit'in oğlu Nu'man Ahli Ra'ydan. Ahli Ra'ydın imamı Ahli Ra'y dep hadis dagın kıyas ilmi menen dagın alektengen alimdarımda aytkanda ayat hadislerden sebepler illatların sebeplerin izildep aga жараша köptөгөн maselelerde alarga salıştırıp köptөгөн maselelerin ökümlerini aytıp çıkkan alimdar. Ошон үчүн буларды Ahli Ra'y деп коёт бул аlimдар. Негизинен булар Ahli Hadis, Ahli Ra'y экөө бир эле нерсе. Болгону Ahli Hadistер тек гана hadis илими менен алектенишет. Ahli Ra'y деп hadis илими менен биргеликте hadis илимиден жанагы өкүмдөрдү чыгаруу менен дагы алектенген аlimдар. Болгону биздин доорларда Ahli Ra'y деп муну син пикир катарында туура эмес айтылып түшүнүп калган. Негизинде экөө тең эле Ahli Hadis болуп эсептелет. Kıskası ушул kişilerin sözün keltirigen. Anan bul narazılıklarına ушул imamlar deydi da İmam Nasai, İbni Abdi, Darul Qutni, jana başkalar Abu Hanifa'nı alsız deşken deydi. Emi bul narazılıklarına bizdin alimdarыбыз özünçö ne tömönküçö жооп беришкен kitepterde. İmam Zahabi rahmatullahi aleyhi bul süйлөмдү atalgan kitebine özünün жазбагандыгында şek жок. İmam Zahabi özü kolu menen bul sözü жазган эмес. Bul süйлөмдө İmam Zahabi'den keyin bu söylemde İmam Zahabi'den keyin başka büröler kitaptin haşiyasına tegeregine yazıp andan keyin al kitapte üstüden nuska kılıp jaza vergenler oturu köçürü verip atayın bu je adaşkan abaldavı aytor kata kılıp emne kılgan anan kitaptin janagı negizgi tekstge janagı negizgi kitaptin içine düşüp kalgan deydi. Dep alimdarыбыз жооп беришет. Эми мунтип айтып эле койсоңуз адамдар ишене бербейт да. Буга дагы өзүнүн далили керек. Siz kayaktan bildiğiniz bol tegeleginde birөө жазып койгон экен, анан бар İbn Zahabi өзү жазбаптыр деш үчүн бул далил керек. Кандай далилибиз бар бизде? Алымдарыбыз мындай дейт. Бу айткан сөзүбүзгө далил İmam Zahabi rahmatullahi aleyhi Mizanul İ'tidal аттуу эмгегинин kiriş sözünde mintiп айткан. Men bul kitepte tek gana ulуулуктары mutavatir darajaga jetken imamdagıды gana eskerem degen, жазам деген.
Эгер канчалык алардын кээ бирлери тууралуу сын пикирлер айтышкан болсо дагы мен ошондой адамдарды жазам деген. Жана имам Захаби рахматуллахи алейхи улуу имамдардын катарында Абу Ханифа рахматуллахи алейхин атын дагы атаган. Негизги текстте китептин өзүндө ошондой келген. Андыктан кантип эле имам Захаби Абу Ханифанын сын пикир сөздөр менен эскерген болсун. Мен тек гана эмне деген мутаватир даражасына жеткен, аларга айтылган мактоолор мутаватир даражасына жеткен мужтахид алымдарды гана жазам деген. Андыктан бул кантип аны жамандасын кайра. Экинчи жообу эмне үчүн ушул китеп өзгөртүлүп кеткен деген. Негизги китептеги текстке кошулуп калган сырттан эле башка бир сөз. Имам Захаби рахматуллахи алейхи жогоруда аталган китепте, жогоруда аталган китебибизде аты аталбай калган улуу имамдарды эскерүү үчүн атайын дагы бир башка китеп жазган. Анын аты Тазкиратул Хуффаз. Аты эмне экен? Тазкиратул Хуффаз. Мына ушул китепте Абу Ханифаны эскерип, аны мактап сыпаттаган. Бул деген сөз эмне? Андай боло турган болсо, бул имам Захаби эмне кылган эмес экен? Жанагы китепти өзүнүн сөзү эмес экен, ал сырттан бирөөлөр аркылуу кошулуп калган сөз экендигин көрсөтүп турат. Экинчиси, үчүнчү, Хафиз бин Хаджар рахматуллахи алейхи өзүнүн Лисанул Мизан аттуу китеби бар. Лисанул не экен? Мизан аттуу китебини мына ушул имам Захабинин Мизанул Этидал аттуу китебине окшош жазган. Башкача айтканда, имам Захаби рахматуллахи алейхи китебинде кайсыл аалымдын атын атаган болсо, Хафиз бин Хаджар рахматуллахи алейхи дагы дал ошол адамдардын атын атап жазган китебинде. Башканы эмес, ошону жазган. Эми Ибн Хаджардын бул китебинде Абу Ханифанын аты эскерилген эмес. Ал не деген сөз чыгат? Имам Захаби дагы жанагы Мизанул Эйтидалда Абу Ханифаны не кылган эмес экен? Жазган эмес экен. Ал сырттан бирөөлөр не кылып койгон? Кошуп койгон ал китепке деген жыйынтык чыгат. Ушундай аалымдарыбыз бардык нерсени тактап не кылган бизге коюшкан. Абу Ханифа рахматуллахи алейхиге карата айтылган 4-чү сын пикир Имам Бухари рахматуллахи өзүнүн Ат-Тарихус Сагир аттуу китебинде Нуайм бин Хаммад рахматуллахи алейхинен мынтип риваят кылган. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи дүйнө салганынын кабары Суфиян Сауринин мажлисине жеткен кезде Суфиян Саури мынтип айткан сыяктуу болгон экен да. Алхамдулиллахи кана янкудул ислама урватан ма вулида фил ислами аш'ама минху. Кудайга шүгүр, Абу Ханифанын өлгөнүнүн кабары жеткен кезде Суфиян Саури шунтип айтты деген сөздү айтып атат да. Как будто орустар айтмакчы, Суфиян Саури шунтип айткан экен. Кудайга шүгүр, исламдын туткаларын дегенде фарзын, важибин, сүннөттөрүн бирден жок кылат болчу. Исламда андан өткөн кесепеттүү адам болгон эмес деп деген сөздү айтканын риваят кылат. Таң калыштуу. Бул сын пикирге биздин алымдарыбыз мынтип жооп берет. Бул риваяттын ката экендиги не эмес? Ката экендиги шексиз. Болгону бул ката үчүн биз Имам Бухарини сындабайбыз. Себеби Имам Бухари Нуайм бин Хаммадтан кантип уккан болсо ошентип жеткирип атат. Эми бул жерде айта турган нерсе, Нуайм бин Хаммад Абу Ханифанын келишпес каршылашы болгон. Мындайча айтканда, Абу Ханифага шунчалык мутаассип болгон, бардык нерсеге ага каршы, аны каралаш үчүн бардык нерсеге даяр болгон адамдар болгон. Андыктан бул риваятты жалганга чыгаруу үчүн мына ушул мындай пикир келишпес каршылаш болгондугу жетиштүү болот да. Башка кереги жок. Адамдар душманы душманды каралаш үчүн ар бир нерсеге кадам ташташтары мүмкүн да. Ар кандай жолго кадам ташташы мүмкүн. Ошон үчүн бул ошондой болуп жазылып калган дейт. Ана эми мынтип айтып үчүн андай дей турган болсок, биз Нуайм бин Хаммадга да жала жапкандай болуп калышыбыз мүмкүн да. Бирок акыйкаты бар бул сөздүн. Себеби Хафиз бин Хаджар рахматуллахи алейхи Тахзибут Тахзиб аттуу китепте мынтип айтат. Кандай китеп экен? Тахзибут Тахзиб. Ушул китепте мынтип айтат. Эгер канчалык Нуайм бин Хаммадты кээ бир алымдар ишеништүү, чынчылга чыгарышкан болсо да, ал Абу Ханифа жөнүндө жалган риваяттарды жеткирген. Абу Ханифа тууралуу жалган сын пикирлер, жалган риваяттарды айткан.
Hafiz bin Hajar мынтип айткан экен да ошол китебинде. Ярви хикаятин фи салби Аби Ханифата куллуха казибун. Nuaym bin Hammad Abu Hanifаны айыптоо, кемсинтүү үчүн хикаяларды риваят кылчу. Алардын бардыгы жалган деген. Ибн Хажар изилдеп туруп ушул сөздү айткан экен. Ошондуктан жанагы Имам Бухаринин Ат-Тариху Сагир китебинде келген сын пикир бул эмне эмес, бул акыйкаты жок, бул жалган, Абу Ханифаны жөн эле каралоо болуп эсептелет. Аллах таалам бардыгыбызды туура жолдон адаштырбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.